Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 28 март 2025 жыл туугандар. Мен сиздерге Фуркаттын круговойуна 150 метр аралыкта жайгашкан жеринин аянты 10 соток болгон сатылуучу үй тууралуу маалымат бермекчимин. Жери 10 соток, караңыздар. Бул жерде таза суу, свет, кудук бардыгы бар экен. Анан туугандар, чын Фуркаттын круговойуна 150 метр гана чыгат. Үй менимче көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек. Баасы жана эсин номери ушул видеонун экранында жазылып турат. Туугандар, сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер бул Фуркат. Барыңыздар эле билесиздер Фуркатты. Бул үйгө келиш үчүн сиздер Фуркаттын круговойунан Т тарапка 200 метр гана жүргөнүңүздөрдө мына чоң трассанын эле оң тарабында мына ушул 7-үй сатка чыгып аткан учуру бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Анан мына чоң трассага чейин байкап атасыздарбы? 10 метрдей жери бар. Азыркы учурда мына ушундай огород деле кылып коюптур. Жакшы, жериңиздерге энен сонун болот экен. Фуркаттын круговойуна 200 метр чыгат. Мынакей туугандар, үйдүн варатасын ачып кирип келе бересиздер. Ушул 7-үй сатка чыгып аткан учуру жери 10 соток. Таза суу, свет, 6 тонналык запасной кудугу бардыгы бар экен. Мага жаккан жери туугандар, жери 10 соток. Элестетиңиздер, өтө сонун. Фуркаттын круговойуна 200 метр гана чыгат. Пешком эле Фуркаттын круговойуна барып келсеңиздер болот. Мындай жылканда централ жер, мектеп, бала бакча, кафе, самомойка, банк, аптека бардыгы ошо Фуркаттын круговойунда жайгашкан. Аны айтпасам деле барыңыздар билесиздер. Анан жакшы жери мына чоң трасса болуп атпайбы, мына машиналар өтүп атат го. 10 метр ичкери тарапта бул сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Лайктан басып, дос таныш туган уруктарга, группаларга ушул сатылуучу үйдүн видеосун жиберип койсоңуздар деле болот. Кирип көрүп коюшсун. Негизи азыр жер үй издегендер көп. Азыр варатадан ачып киргениңиздерде сол тарапта мына жакта Полторашка тибиндеги үйү 3 бөлмөдөн турат. Бул жакта болсо жаңы салынган үйү, мындай времянкасы. Бул дагы 3 бөлмөдөн турат. Бул кирпич. Бул жак болсо камкыш. Мына жакта склад экен туугандар. Өз негизи времянка экен эле, бул дагы 3 бөлмөдөн турат экен. Бирок азыр склад катары колдонобуз, ичин тартпай эле кой деп эси мага айтты. Бул жагы болсо 3 очоктун местасы. Ичинде 3 очок, самор бардыгы бар. Той топур кеңири кудай буюрса өткөрө бересиздер. Мына жагы болсо сырткы тапчаны навеси менен. Мына жакта болсо 6 тонналык запасной кудугу деле бар экен. Аз кандай кылайлы туугандар? Мен сиздерге биринчи үйлөрүн көргөзүп берейин, анан чыгып короосун, малканасын, сыртка жакканасын бардыгын кезек-кезек менен көргөзүп берем. Вариант абен жолдорун сурабапмын. Эми ал жагын өзүңүздөр эсине чалып айтып көрөсүздөр, балким макул болуп калат. Балким мына акчага сатат. Мына ушул жерден да үйдүн алды сонун болуп көрүнүп турат экен. Жакшы. Так, бул биринчи үйү. Камкыш 3 бөлмөдөн турат. Лампочкалар деле күйүп калыптыр. Мындай эле көргөзүп коеюн, кийин келип өзүңүздөр көрүп таанышып кетесиздер. Телефонда иш бүтпөйт билесиздер. Так, бул жагы болсо мына барыңыздар билген экинчи бөлмө. Бир конок бөлмө окшойт, караңыздар. Конок бөлмө. Бул жагы болсо дагы бир комната. Мына жаңы салынган 3 бөлмөлүү времянкасын сиздерге эми көргөзүп берейин. Бышкан кирпич менен тургузулган 3 бөлмөдөн турат. Бул жаңы үй, мындай айтканда. Элер азыр ушул азыркы учурда ушул времянкада жашайт экен. Мына туугандар, биринчи бөлмөсү. Ремонтторун көрүп атасыздар, жакшы, печкасы бар. Тамак кылып үйдү ушул жерден жылсаңыздар болот, кудай буюрса. Так, биринчи бөлмөсүн көргөздүк, эшиктери отдельно. Мына телевизорлар орнотулган. Бул жакта духовкасы бар. 2 бөлмө жылыйт экен, мындай айтканда от жакса. Так, азыр 3-чү бөлмөсүн көргөзөйлү. Так, мынакей туугандар. Спальня окшойт менимче. Ушундай. Колдон келишинче үй тууралуу маалымат бергенди аракет кылып атам. Эми кийин өзүңүздөр дагы келип көрүп кетесиздер. Мал сарайларын ооз-эки эле көргөзүп коеюн. Бул жагы менимче койкана окшойт. Бул жагы малкана. Жогору тарабына чейин малкана уланат экен. До конца малкана экен туугандар. Ушундай. Бул жагын көрүп атасыздар. Көчөттөрдүн түрү-түрлөрү эгилген. Жогору тарабында тоокканасы деле бар. Бул ошондо огород. Мына жер мен айткан жанагы 6 тонналык кудугу, тапчаны. Ушундай. Бул жактан болсо варата, ошол жактан үйгө кирдик, туугандар. Менимче түшүнүп атасыздар. Мына жак болсо 3 очок, самоор экен. Бардыгы
бар. Той топур кеңири өткөрө бересиздер. Азыркы учурда ээлери ошол жакта, ошол себептен көргөзбөй атам. Сасы бардыгы даяр экен. Могул жагы болсо дагы бир навес, отундарды жыйып коюптур. Тандыры да ошол жерде экен тондар. Канча дей турган болсоңуздар, $180,000 бааланды. Жери 10 соток. Кызыл китеби бар, документи так. Вариант обмен жолдорун сурабапмын, өзүңүздөр айтып көрөсүздөр. Балким квартирага, балким дагы бир жеңил автоунааларга алмашканга макул болуп калаттыр. Жакшы, сонун. Фуркат Кругойдун эле жаны болуп калат. $180,000, анан кеми бар. Эсин номери ушул видеонун экранында жазылып турат. Өзүнө чалып, дагы да бир толук маалымат аласыздар. Же WhatsApp'тан жазсаңыздар болот. 24/7 жооп берем деп эси айтты. Барыңыздарга ийгилик, колдон чарбаңыздар. Лайктан басып, дос тааныш тууган уруктарга, группаларга зерикпей ушул үйдүн видеосун жиберип койсоңуздар болот. Ссылкасын кирип көрүп коюшсун. Азыркы учурда жер үй издегендер көп.